Алты бақан селкинчек, алам кезіп термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 21 мүнөттө кутмадуу кечиңиздер менен ардактуу Санжыра радиосунун жалпы угармандары жана НТС телеканалынын көрөрмандары түз эфирде сиздер сүйгөн селкинчек долбоору дүйшөмбү күнү бүгүн 27 мартта кайрадан сиздер менен биргебиз. Жалпы көрөрмандарды алдыдагы 1,5 саат аралыгында чогулууга чакырамын. 57 77 90 80 терим байланышка чыгыңыз. 0312 бул шаарыбыздын коду. Анда сыркары Санжыра радиосунун Instagram баракчасынан бүгүнкү келген эки таланттын сүрөтүнүн астына эгерде бул күндүн эсебинен байланышка чыга албай жаткан болсоңуз, анда добуштарды узатсаңыздар болот. Добуштарды кабыл алуу үчүн Instagram баракчабызга катталуу болушуңуз керек. Эгер катталбай жөн гана добуш берген болсоңуз, ал добуш эсепке кирбейт. Ал эми кабыл алуу мөөнөтү Instagram баракчасында кийинки турга чейин улана бермекчи. Андыктан бүгүнкү таланттарды колдойм десеңиз, анда биздин Instagram баракчабызга кош келиңиздер. Атым Алмагүл, Кудай буйрса биргебиз. Бүгүн 27 мартта дүйшөмбү күнү селкинчек долбоорунун элдик таланттарынын тандоо турунун 33-чү айлампасын баштаганы турабыз. 33-чү айлампа, ардактуу угармандар, демек бул элдик таланттарын тандоо туру ортолоп калгандан кабар берет. Кудай буйрса биз 80 жупта жыйынтыктайлы деп турабыз тандоо турун. 80-ин ичинен эң көп упай топтуп жана эң жакшы ырдаган 40 гана жуп тагыраагы кийинки турга аттанат. 40-тын ичинен 20 жуп жарым финалга, 20дан 10 финалга, 10-дун ичинен эң көп упай топтуп жана жакшы ырдаган 5 жуп супер финалга аттанат. Супер финалда 5-тин ичинен биз биринчи, экинчи, үчүнчү орун үчүн атайын жыйынтык чыгарабыз. Санжыра радиосунун жыл жыйынтоочу Токтогул Сатканов атындагы Улуттук филармонияда боло туруучу жылдын аягындагы чоң программада концертибизге селкинчек долбоорунун элдик таланттарынын жеңүүчүлөрү ким болот аныктайт экенбиз. Андыктан бүгүн келген таланттар дагы ошол филармонияда ырдап атайын сыйлыкка ээ болгусу келип турат албетте. Бир гана сиздин колдооңуз керек болот. Сөзсүз келген таланттарга пикириңизди айтып, каалооңузду айтып, добушуңуздарды айтып узатсаңыздар болот. Программабыз баштадыганда 33-чү айлампанын кадырлуу коноктору өзгөчө таланттар кимдер болду экен, кандай бактылуу адамдар болду экен десеңиздер, эми 3 менен 3түн биригип калышы дагы бир өзгөчө бир ырым болуп туралы, төргө болуп туралы жакшы жагынан. Анан бүгүн келген таланттардын дагы фамилиялары окшош экен. Мен ушул нерсеси менен өзгөчөлөнгөнү турат окшойт бүгүнкү эфир. Өмүралиева Жаркын эжекебиз жана Өмүралиев Тынчтыкбек мырза бүгүн студиябызда конокто. Кол чабуулар болсун. Кош келипсиздер, ардактуу Жаркын эже жана Тынчтыкбек мырза. Тынчтыкбек мырзанын жанында жандоочусу бүгүн аккордеондо коштогон Жумакадыров Бакыт байкебиз дагы конокко келип отурат. Кош келипсиз Бакыт байке, көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жана ошондой эле Өмүралиева Жаркын эжекебизди адаттагыдай эле биздин таланттуу агайыбыз Кубанычбек Исеналиев коштойт. Сизге дагы ийгилик каалайбыз Кубаныч байке. Сиздин ойноп бергениңиздерге жараша бүгүнкү Өмүралиева менен Өмүралиевдин тагдыры чечилет. Ошондуктан ийгилик болсун дегим келет. Кош келипсиздер Жаркын эже, Тынчтыкбек мырза. Сиздерди көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Алгачкы ирет эфирдесиздер. Селкинчек долбоорунда эки таланттын тең эч кандай музыкалык билими жок, бирок тар чөйрөдө таланттарын тартуулап жүрүшкөн таланттар экен. Эмне себептен окубай калдыңыздар эле ушул сиздер эңсеген, сиздер кызыккан чөйрөгө эмне себептен башка чөйрөнү тандадыңыздар? Анан кайрадан кайтып келип жатканыңыздар үчүн кубанычтабыз. Селкинчек долбоорун канчадан бери көрөсүздөр? Өзүңүздөр жөнүндө кенен тааныштырып, анан мен берген суроолорго жооп берсеңиздер. Жалпы эл менен амандашып алып, кимиңиздер биринчи? Сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу Санжыра радиосунун угармандары, жалпы кыргыз эли. Бүгүнкү берүүгө баягы чынында биринчи жолу келип атабыз бул селкинчек долбооруна. Селкинчек долбоорун биз көптөн бери угабыз, ачылгандан бери. Себеби бул жерде талай непир залкар таланттар болду, катышууга чоң мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби ошол музыкалык билими бар чыны профессионалдар арасында баягы тандоо туруп өтүп эме кылганына байланыштуу биз көп деле баягы кызыкчылык болгон жок да. Анан жүрүп отуруп кийин ушул Санжырада ушундай угуп калдык, кастинг болуп атат. Себеби эл арасында жүргөн таланттарды да тандаса болот экен деп ошол кастингден өтүп бүгүнкү күнү ушул тандоо туруна келип атабыз. Эми
чыгармачылык боюнча болсо чыгармачылыкты мен өзүм чынында окуган жокмун. Баягы айыл жеринде баягы чоң адамдардын баарысы, залкар таланттын баарысы бүт концерт коюп барышчу, ошолорду карап кызыгып отуруп, биздин курак ушул союз тараганга чейинки маалда өттү бүт. Ошол убакта эле мен мындай комуз черти ырдайм дегенде эле эмем жок болчу. Меники багытым ушу эстрада багытында ошол кезде баягы легендарлуу Кыз Бурак тобу, Досум Үсөн тобу, Арашан топтору чыккан, Кочкордон ушу Гүлдес деп эле ушундай ошолордун баягы музыкалык аспаптарын көрүп алып эле ушундай бир эргүү толку боло берчү да. Анан көрсө ошо толкунун баары кийин 40тан өткөндөн кийин анан баягы ашып ташып чыгат экен да, катсаң да болбойчу. Анан кичине өзүңүз айткандай тар чөйрөдө баягы өнөрүбүз тартуулап жүрөбүз. Мындан тышкары ошол КТРКнын улуттук телерадио компаниясынын Аваз теле берүүсү болгон. Ошого катышып, ал жерде финалист болуп, ошол филармонияга чейин бир чоң чыгууга мүмкүнчүлүк болгондо мени негизи ошол тушоомду кесип, чыгармачылык чөйрөдө эшигин ачкан ошо Аваз теле долбоору болду да. Анан куш келипсиздер дейт. Бүгүнкү күн чынын айтканда дүйнөң бүткөн дүйшөмбү деп коет го, дүйшөмбү күн болуп атат. Дүйшөмбү күнгө караганда баягы чу дегенде эле 1-2-3 деген сан келет. Анан биздики дагы 33-чү болуп атат. Бул да жакшы төлгө болуш керек. Анан эжекемдин аты дагы фамилиясы мен чоң атамдын Өмүралынын атында экен. Эми 33-чү айлампада эми Өмүралиева менен Өмүралиевдер бүгүн угармандарга бир жакшы шаңдуу маанай тартуулап берели деген чын ниетте келип отурабыз. Өнөрүбүздү болсо угармандар жалпы эл баалайт, жана көрүүчүлөр баалайт. Себеби биз эми чыныгы профессионал болбогондон кийин ырдын текстинен же обонунан анча мынча кайрыктар кетип калса, ырдын авторлору угуп атса наразы болбошун суранам. Чынында болушунча колубуздан келишинче аткарганга аракет кылып беребиз да. Саламатсыздарбы? Азаматсыз. Сизди жумушка алат окшоймунуш. Сюжет бергенге дебейм, тамаша. Келиңиз анда Тынчтыкбек байкемдин сөзүн угуп эле моюп отуруп калдыңыз окшойт. Жаркын айжа, келиңиз сиз өзүңүз тааныштырсаңыз. Кутмандуу кечиңиздер, менен кыргыз элим. Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Меники ушул. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиз чар чөйрөдө ырдап жүрөсүз. Музыкалык билимиңиз барбы? Мен маданият техникум бүткөм, бирок мен уюштуруучу бөлүмүн бүткөм. Ырдаган эмесмин, нота билбейм. Жакшы, эң сонун. Мына ушундай ардактуу тормандар, эки талантты колдойм десеңиздер, Өмүралиева, Жаркын Айжан Өмүралиев, Тынчтыкбек мырзага колдоолор керек. Эки талантты 57-77-98 сандарда байлашка чыксаңыз болот. Программабызды баштадыганда кимиңиздер биринчи күлүнтөсүздөр? Жок, эми эркек селкинчекке биринчи секирип чыккан болбойт го, чынын айткандачы. Анан эжени колдоп чыгарып анан макул. Анда эмесе сен тарапка деген ырды аткарып берейин. Вали. Башталганда сен тарапка болду. кетти го дейт. Жайнап турган жүзүңдөн кызыл тору, жакшы көрүп калдыңбы ушул жолу? Сен тарапка созулуп бараткансың, жубалы жыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Жылте учкан жылдыздар
ушул жолу ал учуп сен жака бараткансың чубалы жыган үмүттүн узун жолу үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу ал учуп сен жака бараткансың чубалы жыган үмүттүн узун жолу үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу түгөнбөгөн үмүттүн узун жолу. Эй, баракелде, азаматсыз күтүлбөгөн жаз деп аталат бул музыкалык чыгарма. Мустафа Алиева жекебиздин таандык болгондор. Алиева жаркына эжекебиздин аткарбосунда тынчтыкбекти көргөндө күтүлбөгөн жаз келгендей болду. Үмүттөрдүн баары ушундай бир сен тарапка чубалжыды деди го, караңызчы. Ооба. Селкинчек үйлөнгөндө эле мен тарапка чубалжый түштү окшойт кичинечи, анан эми мен баягы эжебиздин ырына жооп кылып сөзү Эсенгул Ибраев, ону Жеңишбек Шамшиевке тиешелүү. Бул ата-энени даңктаган, баланы тапкан ата-эне дейт. Биз так ата-энебиз ушул ата-эне тууралуу ушу толгонуу деген бакыттуу неме. Микрофон кичине жакындатып алсаңыз, ошондой кылсаңыз жакшы болот. Эң сонун келиңиз. Barda men taptağılasın atam menin böksörü bөгөн buladın ümüsü bol ey sen jaratkan erdiktin yürüştürdü serpken buladı şaştım getip boşoңдо sabırım oldun alıp orcüktün jarımın kıyın gezde aygıl tedirbeydem bergen atam menen tereң jaygan damırın kıyın gezde menen tereң jaygan damırın Kuvançıma kaygıma da tengsherik Bul dünyada
саламатсыз, кол чабуулар сизге. Бүгүнкү мына ушундай окшош чуптар өзгөчө 33-чү жана ошондой эле Өмүралиев менен Өмүралиева селкинчекти мына ушундай баштап беришти. Эми алгачкы угармандардын пикирлерин угуп коелу. Ар бир айлампада 3 угарман жана 1 угарман бир эле жолу бир гана тарапка добуш бериши керек. 57 77 98 сандарын берген мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Отмандуу кечиңиз менен кош келдиңиз. Саламатсызбы, мен Сесил каналынын көрүүчүлөрү. Саламат сизге кубаныч. Айдаркын. Мен добушумду шансыда ырдаган Айдаркынга берем. Чоң рахмат эжеке. Атыңыз ким эле? Токмок шаарынан Тамара. Тамара эжеке. Токмоктон. Токмоктон бар болуңуз. Рахмат. Байланышкан журналисттерге билдирем. Аты жөнүңүз, ким кайдан байланыштыңыз сөзсүз кабарлап туруңуз. Биз үчүн маанилүү. Ким кайдан чалып жатканы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсың, Алмагүл алтыңыз? Баары сонун, өзүңүз кандайсыз? Чынар эжекемби? Орозоңор кабыл болсун. Рахмат, келиңиз. Анаңыз жакшы. Бүгүн да жакшы таланттар келиптир, өкөтең, биринен бир ашкан, жакшыда айткан өкөтең, элдик таланттар. Бирок эми кимисине берерин билбей атам. Мен түшүндүм да, Алмагүл, өкөнөтөң берип койбойсуң алтыным. Мен Алтын айылынын Чынар эжеке. Кара Балта шаарынын Алтын айылынын тургунумун, атым осы Чынар. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат, Алмагүл. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Алгачкы болуп байланышканыңыз үчүн мен сизге уруксат берип коеюн. Эки талантка бирден упай, туруктуу угарманыңыз көрөрман болгонуңуз үчүн. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Мен добушум комуз чеккен агама берет элем. Атыңыз ким эле? Атым Адилет. Кайдан чалдыңыз? Бишкек шаарынан чалып атам. Рахмат сизге. Өмүралиев Тынчтыкбек мырзага сиздин добушуңузду каттап койдум. Ыраазычылык билдиремин. Келиңиз анда. Кезек эми Жаркын эжекемде күтүлбөгөн жаз үмүттөрүм бар сен жакта десеңиз, ата энемди сагындым, азыр кое турасыңбы дейт окшойт. Толгоду алайын дейт. Мен эненин уруксатсыз эчтеке болбойт ошон үчүн. Мен ага карабай эле дагы эле кыялданып атам. Кыялдануу деген жатырбын. Баракелде, келиңиз. Бирге жүрдүк, бирге жайлап, бир айлап. Кайык минсек сен олтуруп мен айдап. Мен арчадай жакшы себинип билгизбей. Сен кайыңдай жаңы гана, сен кайыңдай жаңы гана бир байлап. Уялбадым, тартым чылыкыбадым, шек билгизбей якындатып ойладым. Тик карабай чырайыма жүзүмө, сен уялып жерди карап, сен уялып жерди карап кыздарды. Кетпет ал уяттың кызылы, мын ошондо ашыктыктын кызылы. Бозорбосоң кызарбасан кокустан, Бишкегимдин аттабы кур, Бишкегимдин аттабы курчысы. Бишкегимдин аттабы кур, Бишкегимдин аттабы курчысы. Бишкегимдин аттабы курчысы.
баракелди, азаматсыз кол чогулар сизге. Жаркын эжеке мата айтып тургандай өзүнө жаркылдап, жигиттин күнүнө кайрадан эле кыялданбасам болбойт экен. Жаштык кылып атат окшойт, жигит деп атат окшойт эжекем. Азыр угармандардын добушун угайлы, андан соң улантабыз. Бакыр байкең кичине үйрөтүп койсоңуз, селкинчекке келген киши катары мындай кантип байкең кичине сүрдөп атат. 57 мындай типти. Угарманыбыз бар, кабыл алалы. Андан соң улантабыз. Жаркын эжекебиздин жакшы чыгармасынан кийин, кыялдангандан кийинки угармандарды каттайлы. Саламатсызбы? Алло. Кош келдиңиз. Алмаңыздар. Кандай барасыз? Кандайсыз, жакшысызбы? Кутман кечиңиз менен. Баарына салам. Рахмат. Мен МТСтен келип атам, Бишкектен. Атым Какен апа. Какен апа куанычтуу. Мырзага берсиз, мырзам. Мырзага Тыштыкбек мырзага табыш бересиз. Рахмат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Какен апабыз дагы биздин туруктуу көрөрман угармандарыбыздын бири. Добушубузду күн сайын берип, күн сайын келген таланттарды колдоп келет. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алмагүл кандайсыз? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кош келдиңиз. Жакшы эле. Бүгүн жакшынакай чыгармачыл адамдар келиптир. Өкөнө тең ийгиликтерди каалайбыз, өзүңө дагы жакшылыктарды каалап. Чоң рахмат. Үй бүлөң менен аман бол, сага рахматыбызды көп айтабыз. Чоң рахмат. Ушундай чыгармачыл адамдарды чыгарып атканыңарга. Мана могуреки отурган балам жакшы отурушу дагы, сүйлөшүү да баары жакшы болуп турат. Ушу балама берели добушту. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз. Отурган өзгөчө чагат. Аябай үйрөтүп жүргөн окшойт деп, мындай отурасың деп. Сөйлөттү отурганбыз го, дөөлөттү отурганбыз го дейм, ошол көрөрмандарга жакса, угармандарга жагып атса, отуруп берүүгө даярбыз. Саламатсызбы? Алмагүл кандай? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кутман кечиңиз менен. Мен мынау Алпакча музыкантты дайыма сыйлаймын да, осы карындашыма берейин. Музыканттын атынан. Бар болуңуз. Музыкантты колдоп, келинге берейин. Добушума. Рахмат, чоң рахмат. Музыкантка чоң рахмат. Дайыма бүттүп калса. Бар болуңуз. Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Үн алыңыз, үн аябай чоң айтып алган экенсиз, ошол себептен жаңырып атат, алысыраак туруп байланышыңыз, кийин байланышып калсаңыз. Жаркын эжекебизге сиздин добушуңузду каттап койдук. Уланталанда ырдоо кезегими биздин Тыштыкбек байкебизден кыялданып атат биздин эжекебиз. Эжебиз селкинчекте үйлөнүп кыялданганына мен өзүм мажурум болуп баягы сүйүүмдү арнап ийилип дегендей ойнок көз курбума карашы кымбат экен деп арзуу деген чыгарманы жазып берейин. Эми келатат окшойт. Сағыныч езет сарору кылып, өзгөчөм деймин башка далыган. Ооруду жүрөк ок болуп тийген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, бирок сенден башканы сүйбөм. Сагындым сени үлбүрөп турган, ажүрүм болуп сүйүмдү ырдайм. Жол бою өскөн дарактай болуп, күтүүдөн чарчап жанымды кыйнайм. Ооруду жүрөк ок болуп тийген, көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Канча жан мага арзыды экен, бирок сенден
башканы сүйбөй. Kıybasın oylun, kımbatın candım, yanımda bolup jalınday jangın. Hangpese ömür boyoktoy öçöt, özüңsüz ötsüm armanım argın. Doğrudu jürek ok bolup digen, gözüңdön senin jalındap küygün. Kança can maga arzıdı eken, birok senden başkanı süyböy. Doğrudu jürek ok bolup digen, gözüңdön senin jalındap küygün. Kança can maga arzıdı eken, birok senden başkanı süyböy. Birok senden başkanı Hey bana geldi ya zamansız konuşmalar size. Siz işendirgen hareket жасады, бирок биз ишенбей калдык окшойт. Böyle kişi arzıdı. Себеби жана байланышка чыгып алып айтып атпайбы, отурган эле кандай депчи анан. Ойлонуп атабыз, жаркырайып турабы. Азыр биз ойлонобуз, азыр дагы аракет жасайбыз, жакшы жол узатканга. Ардактуу угармандар, Өмүралиев Тынчтыкбек мырза жана Өмүралиева Жаркынай эжекебиз бүгүн өзгөчө таланттар, өзгөчө журуктар 33-чү айланбабыздын кадырлуу коноктору. Эки талантты колдойм десеңиз байланышка чыгып добушуңузду узаттыңыз. Арзу ырыда аталган жакшы чыгармадан кийин мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Менен кандайсыз? Кош келдиңиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Алмагүл, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз, жакшысызбы? Мен бу ырдап жаткан экөөнү тең жактырып атам. Айрыкча могу жигиттин ырдаганы өзгөчө жагып турат. Менин атым Акмат, Бишкек шаарынан чалып атам. Ушундай бир сонун өбөнүдө үнү дагы жакшынакай экен. Комуздун черчи дагы ушунчалык. Ана ушул жигитке упайымды берген аракет кылып атам. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум. Жакшылыгыңыз болсо чакырып туруңуз дегендей мейман бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Мен саламатсызбы? Мен добушумду могу эркек балага берип атам. Эркек балага, Тынчтыкбек мырзага. Эркек бала. Рахмат эжеке, атыңыз ким эле? Меники Аликен атым. Бар болуңуз. Рахмат эже. Рахмат сизге, ыраазычылык билдирем. Добушуңузду каттап койдум. Келип туруңуз. Мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, эжеке кандайсыз? Жакшы, рахмат, саламатсыздарбы? Орозуңуздар кабыл болсун. Рахмат. Мен добушумду Тынчтыкбек Өмүралиевке берем. Атыңыз ким эле? Мен Жанара, Бишкек шаарынан чалып жатам. Бишкектен Жанара. Рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум. Жанара чалгандан кийин эле Жаркынай эже мана түшсө болобу деп эле. Чын эле арзыгандар көп экен деп атат го дейби. Чын арзыдыбы же чын арзыдыбы? Ооруду жүрөк ок болуп тийгенде бошуну багардадыбы же Жанара карнадыбы деп ойлонуп баштадыңыз Жаркынай эже. Кандай кылабыз эми казек сизде? Анда эмесе кеттик кыштак четине. Бari, алып кетип калбасаңыз көз тийчүдөй болот э. Келгиз. Көтөнүп чакан айымагы, таласы кийген сайымаңды, токчулук жытту айылыңдын, түгүнгү сенге кайымагы.
Омырдан чыккан ай нуру шыркалайт бизди күн кечте аңдыба бизди алтынай антыбыз не бак убада не бак антыбыз не бак бекиге аңдыба бизди алтынай антыбыз не бак шертибиз не бак убада не бак бекиге Ай, баракелди, азаматсыз кол чалуулар сизге. Антыбызда убадабыздагы эч кандай бекип калган. Жигиттин гүлү кайда барасың дегендей болду окшойт э. Эже балбел улуураак кылат экен да. Кандай болсо да жолун табат экен да. Азыр угармандардын добушун угуп коелу, мындай тажрыйбасы мол деп койчу эле, ошол сыяктуудай мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар Алмагүл? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Кандайсыңар? Бар жакшы. Мен көрүп атам. Бишкектен Бурул апа. Постоянно көрүүчүңөрмүн. Жөнүгө көрөм. Экөө тең жакшыртайт экен. Өзгөчө жигит аябай жакшыртайт экен. Добушум ошол жигитке берейин. Таланты ташкындай берсин. Аябай жакшыртайт экен. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду Өмүралиев Тынчтыкбек мырзага каттап койдум. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло. Алмагүл. Кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Кутмандуу кечиңер менен. Бүгүн да жакшы таланттар келипти. Жума күнү да фамилиясы окшоштор келди эле. Бүгүн да фамилиясы окшоштор келиптир го. Ооба. Экөөнө тең чыгармачылык ийгилик. Мен добушумду айымга берип коеюн. Чоң рахмат. Атыңыз? Бишкектен чалып атам, Айтбежеңмин. Айтбежекем сизби? Бар болуңуз. Ден соолукта болуңуз. Рахмат айтабыз. Айтбежеке, добушуңузду Жаркын айжекебизге каттап койдук. Мейман бар. Саламатсызбы? Алло, Алмагүл алтыным, кандайсың? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Мен Кенжежең. Кош келипсиз, Кенжеже. Куланбайке, эже, оросуңар кабыл болсун. Үй бүлөңөр менен аман болуңуздар. Баарыңарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, тунук сый каалайм. Баарыңарга ден соолук каалайм. Мен добушумду эже көрөм. Бишкектен Кенже. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Өмүралиева Жаркын эжекебизге сиздин добушуңузду каттап койдук. Келип туруңуз, ыраазычылык билдиребиз. Программабызды улантабыз анда. Келиңиз Тынчтыкбек мырза. Антыбызда, убадабыздагы эч кандай бекип калган, унуткан жоксуңбу деп эскертип жатат эжекем. Ооба, эми ошол кыштак четине чыксак бир көл бар экен да. Ошол көлдө баягы жалгыз бир ак чардак учуп жүрүптүр да ошол жердечи. Анан ошол унутулгус элес калтырган ошол ак чардагым деп Мамат Ибраим Бостонкулов агабыздын ак чардагым деген ырыңызда берейин. Тынчын алып бейкут көңүлүдүн ак чардагын неге бөлүндүң керемет көз бийлеп сезимде келбейт сенден азга бөлүнгүм ак чардагым келбейт сенден азга бөлүнгүм Gölü jatat толкуп шарпылдап канаттары нурга жаркылдап учуп конуп ойноп жүргөнүң унутулуп элес калтырат ак чардагым унутулгус элес калтырат ак чардагым көлдүн эркеси азыр өзүң жүрөк эң сөзү канат кагып сага баратам ак чардагым алыс
кетпечи Акчардагым суранаме алыс кетпечи Тынчын алып бейкут көңүлүдүн Акчардагым неге бөлүндүң Керемет күч бийлеп сезимде Келбейсеңден азга бөлүнгүм Акчардагым келбейт сенден азга бөлүнгүм Керемет көч бийлеп сезимде Келбейт сенден азга бөлүнгүм Акчардагым келбейт сенден азга бөлүнгүм Акчардагым келбейт сенден азга бөлүнгүм Ай, баракелди. Азаматсыз кол чалыңар сизге. Акчардагым сенден келбейт бөлүнгүм дейт. Караңызчы кандай гана саптары бар, сонун керемет чыгарма. Айылга барасың, кышта калып барасың, кайда барсаң ошол жакта жүрөм го. Чиркин ай чиркин. Кыштактасың, жайлоодосуң, кыштоодосуң айтор. Бөлүнгүм келбейт сенден дейт. Угармандарыбыздын пикирин угалы, андан соң улантабыз. Мейман бар. Саламатсызбы? Хош келдиңиз. Саламатсызбы? Жакшы, өзүңөр кандай, аман эсен? Баары жакшы, өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Атыңыз ким? Биринчиден Санжыранын жааматына чоң салам. Рахмат. Экинчиден Кубанычка чоң салам. Рахмат. Кубанч. Кудай буйруса тойдон жолугушабыз, Кубанч. Рахмат, буйруса. Бул жерде жакшы, бул кызым да жакшы экен, бул балам ушул упайды ушул Алтынбекке берейин. Берин. Анан ушул Алтынбек алтыным. Тыштыкбек. Өркүнүң өссүн. Атыңыз ким эле? Бол. Рахмат айтканыңыз келсин. Атактуу Үртүлажан бол. Айтканыңыз келсин. Атыңыз ким эле, кайдан чалдыңыз? Алмаз Байкең баягы эле, Талас Бишкек. Алмаз Байкем. Алмаз Байке, рахмат сизге. Тыштыкбек Байке ырдап атат, э? Ваш, пока, до встречи. Рахмат, бар болуңуз, Алмаз мырза добушуңузду. Тыштыкбек мырзага каттап койдум. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Алмаз, саламатсың. Отман кечиңиз менен кандайсыз? Жакшы, ишиңиздерге ийгилик силердин. Рахмат, айтканыңыз келди. Бул жерде 2 талант келиптир. Өкө тең жакшы ырдайт экен. Ошол мырзага берейин, Тыштыкбекке. Атыңыз ким эле? Назгүл. Назгүл эжеке, кайдан чалдыңыз? Бишкек шаарынан. Бишкек шаарынан. Чоң рахмат. Бар болуңуз, добушуңузду каттап койдум. Мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Кош келдиңиз. Рахмат. Селкинчек жакшы күйлөнүп атат. Мен Бишкектен Айсулуу. Добушум жигитке. Бар болуңуз, Айсулуу апа. Рахмат, Айсулуу апа. Ыраазычылык билдирем, добушуңузду каттап койдук. Азырынча да ушундай добуштар келиңиз, анда Акчардагым келбейт сенден бөлүнгүм дейт. Анда сизди Акчардакка салыштырып атат Жаркын эжеке. Кандай кылабыз? Мен анда жаштыгын ырдап берейин. Акчардак дегенде жаштык кезде эстедик. Аябай эстеп, ушундай жаман болуп өзүмдү жоготуп, тез деп атам. Сосуң жолуңду кармайсың колуңду, жактыра бербеймин жайдарын мурнунду. Алмалы бак менен аралап келем мен, аттылып чыгарсың алдымдан дагы сен.
шаттығы көңілімді қандай соның жырғатар от жаштарын жырғал менен баратар сосын жолымды қармайсың қолымды жақтыра бербеймін жайдары мұңыңды алмалы бақ менен аралап келемін аттығып шығасың алдымдан дағы сен жайдарым ардағы күйгөсің алды жақтан жолығып сөз айтасың тең тұшқырым болалы сөз айтасың тең тұшқырым болалы Эй, баракелди, азаматсыз кол чабам сизге. Мына ушундай эртеден бери Жаркын эжекебиз аябай жакшылап түшүндүрүп берип атат. Азыркы ырында дагы сөз айтасың, бирок тең тушкуруң боламын деп айтып. Сен мени акчардакан салыштырбай калсаң деп. Тамаша. Угарманыбыздын добушундагалы. Андан соң Жаркын эжекебиздин жакшырынан кийин угармандарга кезек берели. Андан соң улантабыз, ардактуу замандаштар. Селкинчек долбоорунун элдик таланттарын тандоо турунун 33-чү айлампасы экенин эсиңизге салып коеюн. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар Алман? Динара эжекем, кутман кечиңиз менен кандайсыз? Баарыңарды кутман кечиңер менен дейин. Рахмат. Орозоңор ким орозо болсо, орозоңор кабыл болсун. Ана бүгүн селкинчең тим эле ушундук үйлөнүп атат Алмагүл. Аябай тим эле белди угуп атабыз. Анан упайыбыз кимге берсе кыска. Айымга берем. Чоң рахмат. Бар болуңуз Динара эжеке. Нуралиева Жаркынай айымга сиздин добушуңузду каттап койдук. Динара эжекебиз биздин канча жылдан берки туруктуу угарман көрөрманыбыз. Саламатсызбы? Алмашка кандай, саламатпы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кутман кечиңиз? Жакшымын, Жамиля апаң. Жамиля апам мындай болобу? Кош келдиңиз. Сендей бир болмашка, ден соолугуң кандай? Жакшы, рахмат. Өзүңүз жакшы. Бу эл көбөй салып кетчү болдуң. Ооба. Ушундай болуп калып атат. Шартка байланыштуу. Ооба, Рамазан айыңар менен ден соолуктарыңа барыңар. Жигитке добуш берейин. Абгы кубанычка штатыңар калгансыңарбы? 2 жылдан бери ырчыларды алып берип элесилерден кетпейт. Ушул жигитке чоң рахмат. Рахмат. Рахмат апа добушуңузга. Рахмат сизге Жамиля апа. Добушуңузду каттап коюп. Ошондой жумушка кирген негизи Кубаныч байке. Же рахмат деле айтып койбойт, же ыраазычылык деле билдирип койбойт деп. Ушундай жумушка кирдим эле деп, Тамаша, мейман бар. Саламатсызбы? Акыркы сандар 1079 абоненти мен сиз кылып атам. Менин атым Ниязбек, Бишкек шаарынан. Тынчтык байкем өрейин, жанында бак жеттен жолдоп коштоп келиптир. Тынчтык байке ийгилик каалайм сизге. Рахмат. Бар болуңуз, чоң рахмат. Бишкектен чалдыңыз, Ооба, Бишкектен чалып атам. Көрүп атам телевизордон. Азамат, сиз көрүп туруңуз, рахмат сизге. Рашыл келиңиз анда, Тынчтык байке, мени акчардакка теңебегин, экөөбүз тең тушкур болобуз керек болсо деди. Анда сиз. Эми Жаркын эжебиз жаштыкка кайрылып ырдабадыбы? Баягы жолун тосуп, колун кармап дегендейчи. Анан мен ушул үй жай ага туугандарга да айтып койсом деп атам, ушу ээрчип кеттим, ара тору бересиз. Эртерээк, Ооба, азыр алдын ала эскертип койбосом болбой калды окшойт. Ооба, ошол Мамат Ибраим Бостонкулов агабыздын ошол кусалык деген. Өттү күндөр кубалашкан көпөлү, жытын
бөрөн толгон гүлдөрдү өттү бары эле бордун кусалы ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң жалгыз калдың сен өзүң өттү жаштык өз күчүнө ишенген текеберлик издеп жалаң чындыкты турмуш бийлеп кезектеги жашоодо сүйүп кеттим кара тору бир кызды ээрчип кеттим кара тору бир кыздей кара тору бир кыздей өрөн алыс гүлгө толгон жапжашын көпөлөктөр учпай калды кышында чачта бурулу токтолгонбуз биз азыр макул болуп тагдыр деген ушул эй макул болуп тагдыр деген ушул эй тагдыр деген ушул эй өттү күндөр кубалашкан көпөлөк жытын иске бөрөн толгон гүлдөрдү өттү бары эле бордун кусалы ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң жалгыз калдың сен өзүң турмуш бийлеп кезектеги жашоодо сүйүп кеттим кара тору бир кыздей ээрчип кеттим кара тору бир кыздей кара тору бир кыздей кара тору бир кыздей эй баракелди ол чабалар сизге азаматсыз Сөндүрәлиев Тынчтыкбек мырза кара тору бир кызды ээрчип кеттим деп мына ушундай жар салып атат азыр угармандардын пикирин угуп коюп андан соң программабызды улантабыз. Кусалык деп аталган жакшы чыгарма. Кусалык сезими баягы жүрөктө сезимде болгону жакшы дейт. Анткени бардык эле адамдар кусалана бербейт да. Андыктан өтө кайгырып калганын кереги жок. Тынчтык байке эң башкысы ден соолук болсун биздин сүйүп кайган жаркын ай эжекебиз маңдайыңызда турганда кайгырып мейман бар, саламатсызбы? Жакшыбыз, кош келдиңиз. Баары жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Токтогон апам добушун Тынчтыкбек мырзага узатат. Бар болуңуз, рахмат айтабыз. Ош чергесиндеги жалпы көрөрман угармандарга ийгиликтерди каалайм. Токтогон апабыз дагы көп жылдан берки биздин туруктуу көрөрман угармандарыбыздын бири. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Санжиранын катышуучулары. Жакшыбыз, кош келдиңиз. Кандайсыз? Аябай жакшы күйлөнүүдө Санжира. Эми кимисине берсек, жигитке берем го, Тынчтыкбекке неме берип коелучу? Мен Оштон Эрмек. Эрмек мырза, бар болуңуз. Рахмат айтам, добушуңузду Тынчтыкбек мырзага каттадым. Эрмек мырза дагы биздин туруктуу ар дайым көрөрманыбыз, сүйөрманыбыз. Мейман бар, саламатсызбы?
Саламатсыздар, Утманды кечиңиздер менен. Рахмат, белгилүү болсун. Москвадан байланышып аткан биздин дагы бир туруктуу каарманыбыз Канымет мырза. Москва шаарынан чалып атат. Кош келдиңиз, маанаңыз жакшыбы? Маанай албетте жакшы да. Өтүп кеткен байрамдарыңыз менен. Рахмат, бирге болсун, баардыгыбызга тең болсун. Мен бир жумадан бери бир аз салада көп башка жака чыгып кетип, 2-3 болуп келген ошо программаларга чыга албай, бир аз артта калып турмун дегендей. Ооба, биз да сарсалаа болуп атканбыз. Жигиттин гүлү кайда кетти экен деп. Ооба, жакшы буйрса. Биринчиден эфириңер коноп болсун. Баардыгына өтүп кеткен телефон дагы ушугда болуп аткан Орозо майрамы менен баардыгын куттуктайм биринчиден. Сону кармаган орозолор баардыгын кабыл болсун. Ким кандай тилек менен тилек кылып орозо кабыл болуп болсун. Эки талантка келген конокторго дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Анан добушумду эми ар дайым алмашып келесиң да. Айымдарга деп айымдарды колдоп келебиз дегендей. Ооба. Чоң рахмат. Мырзачылык кылып, ошо московский добушту ошо айында жаркынай. Чоң рахмат. Ой, азамат. Эфириңиздер туруп болсун ар дайым. Айтканыңыз келсин, бар болуңуз, сиз дагы аман жүрүңүз, күн сайын байланышып туруңуз. Добушуңузду өзүңүз айткандай московский добушуңузду жаркынай айымга каттап койдум. Ардактуу армандар, биз программабыз улантабыз. Көрүп жатканыңыз НТС телеканалында Санжыра радиосунун селкинчек долбоору. Биз кыска жарнамалык түрмөктөн кийин программабызды улантабыз. Өмүралиева, Жаркынай жана Өмүралиев Тынчтыкбек мырзаны колдоп коштойм деген болсоңуз, анда биздин толкунда калууну улантыңыздар. Инстаграм баракчабыздан добуш бере берсеңиз болот, ал үчүн биздин каналга катталып жазылышыңыз керек. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар. 22 минутта ардактуу армандар, көрүп жана угуп жатканыңыз Санжыра радиосунун селкинчек долбоору. Биз программабызды улантабыз. Бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз элдик таланттардын тандоо турунун 33-чү айланбасынын кадырлуу коноктору Өмүралиева Жаркынай жана Өмүралиев Тынчтыкбек мырза. Чарчаган жоксуздарбы Тынчтыкбек мырза? Жаркынай эже, маанайлар кандай? Жакшы отурасыздарбы? Сиздер ойлогондой эле, сиздер күткөндөй эле өтүп жатабы? Элдин колдоосу кандай болуп атат? Келиңиздер. Жакшы, абдан жакшы, маанайыбыз сонун. Жакшы. Кудай буйрса баары жакшы, чарчоону билбей, баягы эфирдин сыйкыр күчүн сезип атабыз да бул жерденчи. Эшикте мындай эрде сакчы кылып калмак болушубуз керек. Жакшы экен. Анда келиңиздер, программабызды баштадык, уланта берели. Экинчи саатыбыздагы азыр ырдоо кезеги Жаркынай эжекебизге келген. Мен кара тору кызды ээрчип кеттим деп ырдаган болчу. Анда кезек сизде. Кара тору кыздын аты ушу Назгүл окшойт, Назгүлүм деген ырды аткарып. Назгүл добуш бербеди эмеле? Ошо. Ошол кара тору экен. Эсте жок көп эле. Кара торлор көп эле болчу деп коебуз. Келиңиз анда. Қалағанда қана
Kozda yegiz üskün kozuda Seni kuruttan artırsak yastığını İsteginde içten sızılacağız gülüm Karıgança kadırlaşır ölüm Kariginden kağılayın naz gülüm Karıgança kadırlaşır Kariginden kağılayın naz gülüm Karıgança kadırlaşır Kariginden kağılayın naz gülüm Hey barakeldi. Ol çağlar sizde. Mana ушундай сонун чыгарма Өмүралиева Жаркынай эжекебиз наз гүлүм деп сонундарды аткарып өттү. Кызганычтан ушундайлар жаралат экен да, бирокчу. Негизи Жаркын эжени баягы Асан чыкырып коюлган аты Жаркынай болгону менен айылда Назгүл деп айтып коюшту. Ошондойбу. Ошон үчүн ушинтип үрдөп атат да коңуз. Мейман бар бизде. Саламатсызбы? Сонун сөзүңүз кандай Казбек мырза? Айда жүрүсүз көрүнбөй. Жаркынай айымга өтпөйт. Айымга бересе. Рахмат, бар болуңуз. Добушуңузду каттап койдум. Келип туруңуз Жаркынай айымга кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшыбыз, кош келдиңиз, кандайсыз? Биз сизди угатабыз. Эжеке сүйлөй берсеңиз болот, угатабыз сизди. Десек угарманыңыз эмнеңедир телефонуңуздун башка баскычтарын басып алдыңыз окшойт, ошол себептен угулбай калды. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Кош келдик. Баарыңарды орозо айы менен куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен Бишкектен чыгып атам, атым Шайыр. Добушумду Жаркынайга берейин. Чоң рахмат, Шайыр. Бардык отурган таланттарга ийгилик каалайм. Бар болуңуз, сизге да ийгилик каалайбыз. Байланышкан үчүн сизге ыраазычылыгымды билдим. Добушуңузду Жаркынай айымга узатып, кийинки угарманыбызга кезек беребиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Жакшыбыз, келиңиз, өзүңүз кандайсыз? Баарыңыздарды орозо айыңыздар менен куттуктайбыз. Биз Бишкектен Алтынбек, Тынчтыкбек байкеге добушубузду берип коелу. Бар болуңуз. Рахмат. Ыраазычылык билдирем, добушуңузду каттап. Азырынча дал ушундай добуштар, анда уланта берели, кезек эми Өмүралиев Тынчтыкбек мырзада. Кандай кылабыз Тынчтыкбек? Эмесе жана айтып кетпедимби? Айылда Назгүл деп эле айтып койчу деп. Анан ошол таластан чыккан Сабатар Исаков деген агабыздын бир сүйө албай койдум башканы деген ыры бар да, ошо Назгүлдөн башка которо албайт окшойбуз деймин дегендейчи. Арнай берелеми? Sağındım yazdın gülündey, san gündür öttü bilini bey. Yol qarab ömür ulğaydın, ay çok çıgar menin süyümdey. Yol qarab ömür ulğaydın, ay çok çıgar menin süyümdey.
çuval harmandap жүрөм жанчыдап өкүнүп турат бир сезим ай өмүрлөр неге жаңчылап өкүнүп турат бир сезим ай өмүрлөр неге жаңчылап Öktüm жаздағы ой өчпөдү сүйүү баштагы сүйүндүм балким миң жолуң ай сүйө албай койдум башканы сүйүндүм балким миң жолуң ай сүйө албай койдум башканы сүйүндүм балким миң жолуң ай албай койдум башканы Эй, баракелди, азаматсыз койчуңуз. Башканы сүйө албай койдум дейт. Мына ушундай жакшы чыгармасы менен Өмүралиев Тынчтыкбек мырза, ардактуу армандар, келиңиз эки бүгүнкү Өмүралиева менен Өмүралиев мырзаны колдоп коюңуздар. Жакшылап пикирлериңизди айтып, кабыл тилегиңизди айтып, добушуңузду узаттыңыз. Мейман бар, программабыздын жетип барына аз гана убакыт калды. Жарым саат аралыгында колдоп жетишип калалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен кандайсыз? Жакшы, жаман эмес Алмагүл. Оо. Мен сурайын дедим эле, могу өкөтөң жакшырдайт экен. Анан жанагы 33 тамгада жанагы цифрада бир болуп калып атпайбы? Анан дагы бир ой болуп кетип атат, бул Өмүралиев экөөтөң Өмүралиев экен, бир туугандар эмеспи? Жок, бир туугандар эмес. Бири Ат башыдан, бири Оштон. Анда мен Тынчтыкбекке берейин, атым Исмайыл. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Жөн эле бул тагдырдын бизге жазган, мындай ушундай бир күнү экен, себеби экөө тең эч кандай туугандыгы жок. Биздин Жаркын эжекебиз Ош тараптан болот. Тынчтыкбек мырза Нарындан, анан Нарындын ичинде өзүнчө Атбаш деген мамлекет бар го, ошол жакта айтпасам булар. Жок, биз Нарынга кирбейбиз дечи эле. Атбаш мамлекетинен. Экөөнүн эч кандай туугандык байланышы жок болгону, бүгүн ушундай кез келип калганы биз үчүн дагы таң калыштуу, өзгөчө болуп турат. 33-чү жуптун өзгөчө катышуучулары. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз. Рахмат, кош келдик. Элгөн талгандарың алдык. Да. Ала албай атпайбызбы? Жашоо деген ушундай да, күрөш. Мен добушумду Тынчтыкбек мырзага берет элем. Атыңыз ким эле? Атым Абдулданын баласы Бакыт дегенмин. Кайдан чалдыңыз? Бишкектен. Бишкек шаарынан. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат. Бар болуңуз, байланышкан үчүн ыраазычылык билдиребиз. Добушуңузду каттап койдум. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кош келдиңиз, кандайсыз? Жакшы, Кудай сүйгөнүңөр кандай? Ооба, мен кандай жүрөсүз, кайда жүрөсүз көрүнбөй. Жүрөбүз өзгөр жоктуңар го. Келиңиз. Мен конокторго ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Аман болуштун, көп жашасын, таланттарын элибизге тартуулап жүрө берсин. Алмагүл сага да тунук эбир, үй-бүлөң менен аман бологой. Мен Бишкектен көрүп атам. Добушумду карындашыма берип коеюн. Жакшы тургуңуздар. Бар болуңуз, чоң рахмат. Жаркын айымга сиздин добушуңузду каттап алдым дагы. Кезекти кайрадан Жаркын эжекеме узатамын. Сүйө албай койдум башканы дейт. Анда эмесе мен жүзүңө күлкүң жарашып. Бали. Тургокшу байлагы
қарап қойсын гүлімді бір мұқмұшай тонын гүлімді дау бастап қалат жүрегіме далайға келди азаматсыз кол чабалар сизге. Менден башка кимди сүймөк элең өзүкө түшкөн өрт болот. Өзүңдөн калсам мандашып дагы бир жолу эскертүү. Негизи ат башлыктардан көңүл алган окшойт деп ойлоп калдым. Улам эле эскертүү бергенде караганда. Азыр угармандардын пикирин угалы, андан соң улан дагы мейман бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Hoş geldiniz. Алмагүл карындашым жакшы. Бар жакшы, өзүңүз кандай? Камчылык байкем. Кутман кечиңиз менен кайда жүрүңүз көрүнбөй? Жакшы. Бүгүн отуруп аран көрүп атам, убакыт таап. Кайда жүрөсүз? Убакыт таппай. Убакыт таппай, жүрөбүз. Бүгүн көттөмөр көрбөй калдым эле, бүгүн атайын. Эрте келип, жумуштан карап отурам, телевизор көрүп атам. Жакшы, рахмат. Барлыктарга ден соолук, бүгүн жакшы чыгармачыл адамдар келген экен. Куанбайке жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, жакшы. Телевизорду сайтсак деле, чайнек сайтсак деле жүрөсүз. Куанбайке. Барлыктарга ден соолук, чыгармачыл ийгилик. Бар болосуз Куанбайке. Бүгүнкү келген таланттарга Тынчтыкбек мырза менен Жаркын айымга чыгармачыл ийгилик каалайлы. Өкөтөн жакшы деп атат. Жакшы да ырлар тандап эскен экен. Чыгармачыл ийгилик каалайм. Мен доосум деме Тынчтык мырзага берейинчи. Отурушу да мага окшошкен, ойношу да мага окшошкен. Рахмат. Тынчтык мырза ийгилик. Баарыңыздарга ден соолук. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Алмагүл эфирин тунук болсун. Рахмат. Ден соолук. Бар болуңуз. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Доошубузду каттап коюп келдиңиз. 57-77-98 кийинки мейман бар. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Мен Кубаныч Оштан чыгып атам. Чыгармачылык өнөкөзгөргө ийгилик каалайм, доосум Жаркын айымга. Чоң рахмат. Бар болуңуз Кубаныч мырза. Рахмат айтам. Доошуңузду Жаркын айым жекебизге каттап койдук. Кийинки угарманыбызды каттайлы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аскар Алигам кандайсыз? Нак көзүдөн мен. Кош келдиңиз. Рахмат. Жакшы болбойт. Айымга. Айымга кош бересиз. Чоң рахмат. Сизге да ийгилик каалайбыз, доошуңузду каттап койдук. Келиңиз анда, кезегим Тынчтыкбек мырзада. Дагы бир эскертүүдөн кийин кандай кыласыз анда сиз? Эскертүүлөрдү эми алып эле атабыз дейт эми, Кудай өзү кечирсин дейт. Бирок ушул Бишкек Ош жолуна баратканда баягы бардык жүргүнчүлөр токтоп эс алган бир Токтогул деген өнөрлүү адамдар чыккан жер бар. Ош жерде Асанкалы Керимбаев агабыз Көл баяны деген бир жакшы ыр чыгарыптыр. Ошону аткарып берип коелу. Себеби ошо көлдүн жээгинде дагы, кыштак четинде дагы бүтүндөй жана айтылган сүйүнүм бар. Ошол жакта айтылат эмес, арзуунум бар. Жана ошол көл жөнүндө баянды ош жерден Ошко баратканда эс алганча айтып берип коеюн эми Жаркын айым.
жашаган жери калып көркү анын унутулуп азырданып биздерибиз балалыктын элесин көп кыз жигит көл үстүндө göl üstünde ırgalı Kılasından sansız yıldız yarkırar Hıyalımda yığılım tardılar Doluk yaşları kayığındı doktodu Doktoğuldun ırlarından kalıbılar Hey Doluk eldin gülörünün kalıbı Taşkan çoğunlarında buldu Yetencikte gayrarka vuruldu Toksuluk'a susun bolgun denizli Tolkun güzey tolun aşık Yaşagan jeri kalıp Körkü anın unutulmaz ırdalıp Bizlerimiz balalıktın elesin Köp kız yigit göl üstünde ırgalı Kayıkçan göl üstünde ırgalı Köp kız yigit göl üstünde ırgalı Hay bара келди колчоолор сизге азаматсыз Эмиралиев Тынчтыкбек мырза да ушундай сонун чыгармасы менен ардактуу армандар программабыз улап берди 17:45 программабыз жыйынтыктарына туура 10 мүнөт убакыт калган эсиңизге салайын биз 55-те программабыз жыйынтыктап калышыбыз керек ошол себептүү келиңиз азыр жыйынтыктоочу акыркы соңку ырлар аткарылат биздин Жаркын Айжекебиздин аткаруусунда дагы соңку жана Тынчтыкбек мырзанын аткаруусунда дагы соңку чыгарма угармандын добушун каттап кой булантабыз мейман бар саламатсызбы Саламатсыңарбы? Кутман кечиңиз менен кош келдиңиз. Саламатсыңарбы? Угуп атам сизди. Келиңиз. Биз деген Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы, же угуп атабыз, сүйлөй бериңиз. Биз Тынчтыкбек мырзага добуш берип коелу дедик эле. Атыңыз ким? Рая. Бар болуңуз Рая эжеке, рахмат айтабыз. Үн алгы сыналганда айтпасаңыз, ушинтип жаңырып тоскоолук жаратат. Кийинки мейман бар. Саламатсызбы?
Hoş geldiniz. Ого, да, siz de qandaysız? Yaxşı, özünüz yaxşısızmı, qandaysız? Men açtım. Tutman yaklaşık. Yapmak yaklaşık. Qanday dediniz? Men hoştan bilen tutman. Yarqın ayga da öster koyuyorum. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat Qutman Mirza. Бар болуңуз, сизге да рахмат айтабыз. Добушуңузду каттап койдуңуз. Кийинки угарманыбызга кезек берели. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай Алмаз? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Кудайга шүгүр. Москва району Аңарык айлы Айдай апам. Таанып калдыңбы? Жаркын айга добуш берип коеюн. Чоң рахмат. Бар болуңуз Айдай апа. Рахмат. Баарыңарга жакшылык, ден соолук, ийгилик. Орозайыңар кут болсун балам. Рахмат. Жаркылдап эле жүрө бергиле. Рахмат. Чоң рахмат, добушуңузду каттап койдум. Келиңиз анда Жаркын айжа ырдоо кезеги дароо сизде. Кыска эки куплеттен ашпаңыз, себеби убакыт жетпей калат экен. Анда эмесе мен айбыгып жүрөм деген ырды аткарып берейин. Eyvallah. Азыр биз кыска-муска 3 добушту алып жетишип калабыз, себеби упайлар канчалык көп болсо ошончо көп мүмкүнчүлүк болот дегендей мейманыбыз бар. Саламатсызбы? Кош келдиңиз Кутман кечиңиз менен. Добушуңуз кимге? Добушумду Тынчтыкбеке. Атыңыз ким, кайдан чалдыңыз? Атым Жаңы Бишкек шаары. Бар болуңуз Жаңы Жеке. Чоң рахмат. Каттап койдум, добушуңузду ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз, келиңиз? О, апа угатам, сүйлөй бериңиз. Алло. О, сүйлөй бериңиз. Алмазым кимди? Ооба, мен угатам сизди. Кандай? Жакшыбы? Жакшыбыз, өзүңүз кандайсыз? Менде неме берейин деп түз калдым эле. Кимге бересиз? Добуш берейин деп. Добушуңуз кимге? Добуш берейин деп түз калдым дейм. Кимге экенин айтып койбойсузбу? Жаркын айга берейин. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Бар болуңуз, рахмат. Ыраазычылык билдирем, каттап койдум добушуңузду. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшыбыз, келиңиз. Эме Тынчтыкбекке добуш берейин дедим эле. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Каттап койдум добушуңузду. Келгиз анда жыйынтыктоочу чыгарма Өмүралиев Тынчтыкбек мырза. Келиңиздер анда коштошуу иретинде арзуунун таңазалаган Асанкалы Керимбаев сулууга деген ошол эки куплет. Koş can erkem
Koş deysin de aytarım var Meni gütür Men isteben aysağın var Yaş gezlerden ay Hınak süz yok eken 30 yaştın ulamar heyecanında Hoş süygünüm, hoş toşurdum ay jalınma Sen jakşylyň, men süýelek ay çağında Ak süýdüň ay, köngül galuň ay köp eken 30 yaştın ulamar heyecanında Süýdegen ay, süýemez ay betinden Süýdegen, süýüp ötüp ay denizden Süýemez ay yerinden Hey barakeldi azamatsız kolçalar sizge. Ары тартып бер тартып отуруп аягында аныктама чыгарды окшойт сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден ал бетиңден сүйүү эмес деген жыйынтык менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап атабыз. Ардактуу армандар, бүгүн сиздерге жакшы маанай тартуулаган эл ичиндеги элдик таланттар Өмүралиева Жаркынай жана Өмүралиев Тынчтыкбек мырзага Санжыра радиосунун жалпы жамааты ден соолук анан өмүр каалайт. Кудай буйрса эки нерсе болгон болсо сиздердин жаратуучу ийгиликтер алдыда деп билебиз. Талантыңыздар ташкындай берсин. Балким кийинки турларга келип, балким дагы көптөгөн күйөрман сүйөрмандарды топтоп ушу селкинчек долбоору аркылуу жылдыгыңыздар жанып жеңүүчү болуп калышыңыздар толук мүмкүн. Анткени долбоордун баягы теңини да жете элекпиз да отурунун ийгилик болсун, жакшылыктан үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Бирок бүгүнкү күндүн эсебинен угармандардын берген добушу менен жыйынтык кандай болду деп турсаңыздар, Өмүралиева Жаркынай эжекебиз өзүнүн чөнтөгүнө бүгүн 15 убай топтоду. Колчалар. Айындар арасында 15 убай эң жакшы. Эгер Жаркынай айымды дагы деле колдойбуз, дагы ийгилик жаратсын деген баягы тилектериңиздер бар болсо, анда Санжыра радиосунун Instagram баракчасы аркылуу добуш бериңиз. Эки таланттын сүрөтүнүн астына өзүңүздүн добуштарыңыздарды калтырасыздар. Ал үчүн биздин Instagram баракчабызга катталуу, жазылуу болушуңуз керек. Ал эми Өмүралиев Тынчтыкбек угармандардын колдоосу, тандоосу, арзуусу менен бүгүн селкинчек долбоорунда 33-чү айлампанын жеңүүчүсү болуп 22 убайга ээ болду. Азаматсыз каратору айым себепкер болуп ээрчип кетип анан мынтип атып жеңишке жеттиңиз да. Чыкпаган нерсени чыгарбайт окшойт. Болбосо Жаркынай айым болбосо мындай жеңиш кайдан болот эле билбейм деп эле. Тамаша. Келиңиздер, азаматсыз куттуктайбыз. Бул күндүн жеңиши сизге жылмайды. Тынчтыкбек мырза, эми андан аркы ийгиликтер кандай болот мен аны айта албайм. Азырынча эрте. Кийинки турларга аз гана 40 жүк деп атабыз. 40тын ичинен 20сы гана биздин ошол жашы 30 жаштан жогоркулар тандалат. Калганы 20 жугу жаш таланттар тандалат да. Ошондуктан мүмкүнчүлүк азыраак болушу мүмкүн. Ийгилик каалайм, бир гана сиздин талантыңыздардан, колдооңуздардан көз каранды. Рахмат айтып, эркин микрофонун кысача сиздерге узатсам. Кыскача. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден Кубаныч агайга агайым
көп жактарга алып барып көптөгөн жол ачып берди агай. Агай болбосо мен берге келмек эмесмин. Агайдын эмгеги өтө чоң биз үчүн. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздар аман болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Дагы бир ирет ушул жети туугандан бизди колдоп добуш берген баардык угармандарга мен ошо чын ниетибизден Жаркын айым экөөбүздөн ыраазычылык билдирем. Эфирдин сыйкыр күчү бат эле бул убакытты жеңип койду. Ошондой эле мени коштоп келген ушул бакыт иниме да чоң ыраазычылык. Ушул Рамазан айында орозо кармагандардын баарысынын орозолору кабыл болуп, жараткан ушул баардык ой тилектерин ишке ашырсын, ооруп аткандар болсо илдетинен айыксын дейт. Алдыга эмне ийгиликтерди койсок, ошол ийгиликтердин баарын багындырып жүрө берели. Ошого себепкер болгон сизге дагы жалпы Санжыранын жамаатына да ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү жыйынтык мына ушундай болду, ардактуу угармандар. Көргөнүңүз НТС болсо, укканыңыз Санжыра радиосу болсун. Мен сиздер менен бүгүн нерсени коштошом. Бул жумабызды мына ушундай маанайда баштап алдык. Атым Алмагүл, эртең кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Алты бакан селкинчек, аалам кезип термелет. Гүлчородой жигиттер күнгө чейин серпилет. Айчүрөктөй селкилер айга чейин серпилет. Добуштуулар таймашат, добуш менен иргилет. Санжырада селкинчек санжыргасын эл билет. Иш күндөрү 16-15 тарта биз менен болуңуздар.